Таласбек Дүйчөналиев бир топ жылдан бери ишкерлик менен алектенип келет. Бектурган соода борбору буга чейин эле кассалык көзөмөл аппаратын колдонуп ишкерлигин жүргүзүп келген. Эми мыйзамга ылайык заманбап контролдук кассалык аппарат сатып алды. Ишкердин айтымында санариптештирүүгө өтүү замандын талабы. Негизи буга чейин эле биз башында кичирээк магазин кичирээк кезинде эле ККМ аппаратты колдончук башынан эле. Бунун эми кичине удобствосу баягы товарын кандай оборот болсо ошого жараша төлөй беребиз. Бул аппаратты биз 15 миңдин тегерегин алганбыз. Биз бул колдонулган аппарат болчу, жаңы эмес. Бирөөдөн колдонулган ошону ремонттон алып, сатып алып колдонуп атабыз да. Буга чейинки бул менен онлайн менен буга чейинкинин айырмасы бул как телефон катары буга сим карта салынат. Бул ай сайын обслуживаниясына төлөйбүз. Буга да бун менен прямой басканыбыз, ар бир басканыбыз тигил жакка отчету прямой түшүп турат налоговый эмеге, базага. Талаш шаарында орто жана чакан ишкердүүлүк жүргүзгөн 1480 ишкер бар. Учурда контролдук кассалык аппарат менен 218 ишкер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштады. Бүгүнкү күндө 1-январга карата бизде 200 квадрат метрден ашкан соода борборлору жана 200 квадрат метр ашкан коомдук тамактануучу жайлар өтүп атат. Аларга токтоло кетсек, бүгүнкү күндө Талаш шаарынын аймагында 200дөн ашык субъект уже колдонуп атат контролдук кассалык машиналарды. Келечекте этап менен 1-апрелде өтчү субъектилер бар. Андан ары 1-июлда, 1-октябрда жана 2023 жылдын 1-январында өтчү субъектилер бар. Жалпы баарына токтоло кетсек, бул Талаш шаары боюнча 1200 субъект өтүш керек да. Бүгүнкү күндө өлкө бийлиги тарабынан ишкерлерди кубаттуу колдоо ишке ашууда. Ал арада өлкө казынасынын кирешесин арттыруу милдети турат. Салык кодексине киргизилген айрым өзгөрүүлөр бул жагдайга өз өбөлгөсүн тийгизерин салык кызматкерлери белгилейт. Негизи ККМдин артыкчылыктарына токтоло кетсек, 6 декабрда биздин президентибиз Жапаровдун жарлыгы чыккан. Ал жерде так көрсөтүлгөндөй 8 миллион оборотко чейинки ишкерлик субъектилер, жеке ишкерлер болобу, юридикалык жактар болобу, ККМ колдонгон шартында салыктын бүт түрлөрүнөн бошотулат. Ал жерде камсыздандыруу төгүмдөрү гана калат. Анткени камсыздандыруу төгүмдөрү кийин келечекте пенсия чегерүүдө негизги көрсөткүч болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күндө облус ичиндеги ишкердик субъектилер такталууда. Алардын ишиндеги ачык айкындуулукту ишке ашыруу үчүн учурда облуста атайын комиссия түзүлүп иш алып барууда. Учурга чейин облус аймагында 1537 ишкер такталып, аларга контролдук кассалык аппаратка өтүүдөгү артыкчылыктар боюнча түшүндүрүү иштери колго алынууда. Мунун түпкү максаты ушул президентибиздин жарлыгынын негизинде ишкерлерибиз баягы илгерки патенттик системадан кетип, ушундай контролдук кассалык аппараттарды колдонуу менен ишкерлик жүргүзүү максат болуп атат. Себеп дегенде бул 8 миллион бир жылдык жүгүртүүсү 8 миллионго жетпеген ишкерлер салыктын бардык түрүнөн бошотулат. Ал эми 8 миллиондон ашкандар гана салык төлөшөт. Ал эми ошол бир жылда 8 миллиондук жүгүртүүнү камсыз кылыш үчүн ошол соода түйүндөрү бир күндө 22 миң сомго соода кылыш керек экен. Бир күндө 22 миң соода кылыш керек. Бизде чакан мындай кичекей ишкерлик менен алектенген субъектилерибиз көп. Алардыкы дээрлик 8 миллион жүгүртүүгө жетпейт болуш керек. Кассалык көзөмөл аппаратын колдонуу бул соода жүргүзүүнүн маданиятына өтүү жана замандан калбай санариптештирүүнү өздөштүрүү. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.